болуп кетти. Анда келсе тегерек отуруунун ишин кылай берсек, биз жактан бери окуучулар жана бирге уюму деген сыяктуу сөздөрдү айтып атпаса, биз канча эске албай башында тааныштырбай эле баштап кетиппиз. Мындай шашылышта боло берет. Мен да өзүмдүн аты жөнүмдү айтпай калыптырмын. Менин аты жөнүм Алматылуу Чыңгыз. Кишенен Арабай Фатиха Кыргыз мамлекеттик университетинин тарыхча жана социалдык билим берүү факультетинде ага окутуучу болуп еңбектенем. Азыр анда кезекти экинчи курстун СОП 11-20 студенти Сыдыкалы Айталы бирге уюму тууралуу маалымат берет. Ал өзү дагы Айталы бирге уюмунун учурдагы башчысы билетин каздырат. Анда меселен кезек сөзүндө. Армаңыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана коноктор. Мен Кишенен Арабай атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык билим берүү факультетинин 2-курстун студенти Сыдыкалы Айталы жана учурдагы бирге уюмдун төрагасы. Сиздерге бирге тууралуу бир аз маалымат берип өтсөм, Кишенен Арабай атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык билим берүү факультетинин ага окуучусу Амантургул Чыңгыз агайыбыз, биздин устатыбыз 2008 жылы декабрь айларында жигердүү студенттердин демилгесин büyütүү максатында бирге уюмун түзгөн. Бирге долбоорун түзүүдө студенттердин билим болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүндө ашырууга көндүрүү максат кылган. Студенттердин тарых, маданият, коомдук иштер багыттарында өз алдынча билим алуу, изденүү, тажрыйба топтошуу үчүн иш жүргүзөбүз. Студенттердин окуган билимдерин иш жүзүндө колдонууну айкалыштырып, коомдук иштерге такшалуусунда көмөкчү болот. Бирге уюмдун өзгөчөлүктөрүнө жараша бир канча иштерди камтыган долбоорлордун негизинде иш жүргүзөбүз. Алардын бири Уулган өрнөк аттуу долбоорубуз. Ал долбоордун негизги максаты өлкөбүздүн чыган атуулдары, белгилүү тарыхчылар, илим, маданият тармагындагы коомдук жана мамлекеттик көрүнүктүү ишмерлер менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу. Студенттердин алардан үлгү өрнөк алуусуна муундар аралык тарбиялык, байланыштуу экемдөөгө багытталат. Өз кезегинде студенттер менен белгилүү атуулдарга өздөрүнүн суроолорун берип, маек курушкан. Мисалы, буга чейин бирге уюмунун Уулган өрнөк жолугушуусуна белгилүү тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин, археолог Орозбек Солтобаев, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев жана заманыбыздын залкар малчысы Исмаил Исаков, ошол менен бирге Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева өңдүү кыргыздын чыган атуулдары келип, биздин Уулган өрнөк аттуу долбоорубузга маек куруп кетишкен. Бирге долбоорунда университет жана факультет боюнча студенттер арасында белгилүү окуяларга, күндөргө байланыштуу кыска видео тасмалардын сынактары өткөрүлүп турат. Айрым учурларда бул видео сынактар окуучулардын арасында дагы өткөрүлүп турат. Бирге долбоорунун алкагында студенттердин илимий таанымдуулчулук, билги ордо талкуусу өткөрүлүп турат. Мындай талкууларда тарых, маданият, коомдук маселелер боюнча студенттердин маалымат алмашуу, ой бөлүшүү иштери менен катар студенттердин сүйлөө себепчилигин, жамаатта жана коомдо иш алып баруу жөндөмдөрүн өстүрүүгө багытталган. Бирге долбоорунун орчундуу багыттарынын бири бирге билим таймаштары. Бирге билим таймаштарын өтүүдө билим сынактарында айрым жаңычылыктарды киргизе алдык. Мисалы, сынакка катышуучулардын жоопторуна калыстар өзү каалагандай баа көтөрүү менен жыйынтык чыкпайт. Бирге долбоорунда калыстар деген калыс эмес көрүнүштөрдөн биротоло баш тартканбыз. Билге сынагында так суроолор, так жооптор жана алардын белгилүү упайлары болот. Эч ким упайларды азайтып же көбөйтө албайт. Демек эсепчилер упайларды эсептөө менен бирге билим таймашын өтө так жана калыс өтүшүн камсыздай алышат. Бирге билим таймашы бир нече тарамга бөлүнөт. Жогорку окуучулардын арасындагы бирге билим таймашы университеттердин мыкты делген студенттеринен түзүлгөн топтор катышып, билим таймашы дайым кызуу жана бүйүр ысыткан жигер менен өтөт. Кишенен Арабай атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин чегинде бирге билим таймашы анда факультеттерден түзүлгөн командалардын арасында гана өтөт. Өзүбүздүн
тарых факультетинин студенттеринин арасында Билге билим таймашы мында биз Демейдеги билим таймашына кошумча 2018 жылдан тартып онлайн түрдөгү Билге билим таймаштарын өткөрүп келатабыз. Бул азыркы учурдун технологиялык ийкемдүү жетишкендиктерин колдонууга үйрөтсө, бир чети дүйнөлүк карантин келген соңку жылдары биздин иштерибиз билим берүүдө көзгөчө маңызы бар экендигин учур көрсөттү. Билге долбоорунун алкагында мектептер менен байланышууну түзүү максатында орто мектептердин окуучуларынын арасында Билге билим таймаштарын өткөрүп келатабыз. 2017 жылдан тартып өлкөбүздүн бардык аймактарындагы мектептерге тарых, аймактануу, маданият боюнча сөйлөөлөрдүн негизинде Билге билим таймаштарын өтүп, окуучулардын билим болгон кызыгуусун, билим сынактарын, таймаштарын өткөрүү аркылуу күчөтүү, мугалимдерге дагы шык берүүнү көздөп келатабыз. Билге билим таймаштарын азыркы шарттарга жеткиликтүү болгон жаңы чарпаларды дагы колдонууга басым жасайбыз. Мурда айтылгандай Демейдеги билим таймаштарына кошумча 2018 жылдан тартып онлайн түрдөгү республикалык онлайн билге таймашын өткөрүп жатабыз. Мектеп окуучулары арасында жакында бул иш-чарабыз дагы жанданат. Бардык окуучуларды ошол республикалык билге билим таймашына катышууга чакырабыз. Билге уюмунун курамына негизинен тарыхчы студенттер, ортогой максаттарыбызга кайтеген болгон, бирге иш кылууга көңүл койбогон студенттер билгеге кире алышпайт. Билге долбоорунун чегинде болжонгон иштерге жигердүү катышкан студенттердин тилектештигинин биримдигинин негизинде көптөгөн жетишкендиктерге жетише алдык. Билим түгөнбөс байлык, билге менен бирге деген ураныбыз дагы жөн жерден эмес. Билге уюмунун курамына 2008 жылдан тартып азыркы учурга чейинки төрө болгондордун аттарын атай кетсем, Калдыбек уулу Эрлан, Разак уулу Дастан, Каныбеков Кубанычбек, Асанбек уулу Жеңиш, Жумабеков Рүстөм, Арстанбек уулу Чыңгыз жана Казакбаев Абдыразакбай экөөбүз учурунда билге уюмунун төрагасы болуп, билге уюм менен биргеликте көптөгөн мыкты иштерди алып барышкан. Андан кийин Абдыраманов Дастан байкебиз, бул байкебиз да учурунда билге уюм төрагасы болуп, билге уюм менен көптөгөн жакшы иштерди алып барышкан. Жана билге уюмунун учурдагы төрагасы мен Сыдык уулу Айталы. Билге уюмунун курамында болгон студенттер бир нече жолу президенттик стипендия алышкан. BBC радиосунун журналисти Абдыбек Казиев, Түркиядан докторантураны бүтүргөн Разак уулу Дастан сыяктуу байкелерибиз менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Билим берүү тармагында мыкты мугалим болуп, ийгиликтүү иштеп жаткандар дагы көп. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары, айыл өкмөттөрүнүн башчылары сыяктуу мамлекеттик кызматта бекемчилик менен иштеп жаткан билгечилерибиз бир топ. Билге уюму түзүлгөндөн баштап азыркыга чейин ага катышкандар орток тилектештигибизди, ой максаттарыбызды сактап, дайым тыгыз байланышта жүрөбүз. Сөзүмдүн аягында билгеге арналган ыр менен жана анын ураны менен жыйынтыктасам, бир тилек менен жүргөнбүз, билгеде уюм түзгөнбүз, билимдин кенен деңизин бир кеме менен сүзгөнбүз. Билим түгөнбөс байлык, билге менен бирге. Эмесе биздин тегерек отурумду ишин улап баяндамаларга кетип берсек, экинчи курстун себебы 11-29 студенти Ниязов Ишен баяндамасы Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы салымы. Арбаңыздар бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен Ниязов Ишен, Ишмаров атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык билим берүү факультетинин экинчи курсунун студентимин. Бүгүнкү иш-чарага даярдаган баяндамам Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы салымы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында мындан бир жыл мурда тарыхы менен бүгүнкү күндөгү мамлекеттин тагдыры кандайдыр бир деңгээлде окшоштукка ээ. Тарыхый кырдаалды, учурду, заманды, саясатты, бийликти күнөөлөгө менен андагы чылбыр өзүбүздүн эле колубузда турганын эли сала бербейбиз. Бир кездеги тарыхый тагдырдын заманынын курмандуу болгон Жусуп Абдрахманов быйыл 120 жылдыгы белгиленип жатат. Мамлекеттин кийинки келечеги үчүн улуттук баатырларга көңүл буруу керек. Мисалы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра жаратууда зор салым кошкон саясий ишмерлердин катарында Жусуп Абдрахмановдун айтууга болот. Быйыл анын 120 жылдыгы белгиленип жатса да, көптөргө бул адам белгисиз. Кээ бирөөлөргө жөн гана репрессиянын курмандыгы болгон бир кездеги мамлекеттик кызматкер катары билишет. Жусуп Абдрахманов
жылы 28 декабрда Ысык Көл районунда Манаптын үй-бүлөсүнө жайып келген. Атасы Абдрахман Балапан уулу болуш болгон. Жаратылышына зейин жүргүзүп, алгач Ош Түзем мектебинде, кийин Каракалдагы жогорку башталгыч окуу жайында билим алып, тилекке каршы 1996 жылы Үркүндүн айынан окуусун токтоткон. Жусуп Абдрахмановду подполковник Бычков өзү менен кошо Верный, азыркы Алматы шаарына алып барган. Бул жерде совет бийлиги орногондон кийин мурда кат сабаты жойгон Жусуп Абдрахманов бир канча ай статистика тармагында эмгектенип, андан соң Маразовдун Кызыл гвардиялын актарга каршы күрөшкөн. Гвардияда жүргөн кезинде Жусуп командирдин жардамчысы болуп, андан соң Жетишүү фронтунда актарга каршы күрөшкөнүн айтып кеттим. Абдрахмановдун келечектеги мыкты аскердик кызматты чыгат деген үмүт менен жогорку жактан Верный шаарында командирлик курска Ташкенттеги Ленин атындагы аскердик окуу жайга кирет. Бирок аскер адам болуусу керек Жусуптун ден соолугу анын келечектеги аскер адам болушуна чоң тоскоол болуп, кыргыз аргасыз аскердик кызматын токтотууга мажбур болот. Азыркы күндө жогорку кеңешке депутат болуу менен же чоң кызматка отурууну каалаган жаштар канчалык көп болсо, совет ордунун алгачкы жылдарында комсомолго өтүү да ошончолук кадыр-баркка ээ болгон. Советтик шыктоонуу менен Жусуп Абдрахманов 1919 жылы кыргыз жаштардын алтын өкүлү катары комсомолго өтөт. Анын талайына жазылган саясий ишмердиги дагы ошол чөйрөдөн башталган. Абдрахманов 1920 жылы Орусиянын коммунисттик жаштар союзунун 3-съездине Кыргызстандын атынан барган. Ушул съездде Жусуп Абдрахманов коммунисттердин жол башчысы Владимир Ильич Ленин менен жолуккан. Ал Ленинге жолуккан алгачкы кыргыз. Абдрахманов бул жолугушууну мындайча сүрөттөгөн. Съездин чечими менен мен президиумга шайландым. Өзүнүн докладын бүтүп, тыныгуу учуруна күтүлбөгөн жерден Владимир Ильич мага кайрылды. Кайдан келгенимди сурады. Мен жооп бердим. Бирок чынын айтканда өтө толкундадым. Анда мен Лениндин эмгектерин окуй элек кезимде анын суроолоруна бири мындай болду. Силерде орус калкы канча пайыз? 5%га жакын дедим. Калгандары кимдер? Кыргыздар менен казактар. Сабаттуулар канча пайыз? 2%га жакын. Калгандары эмне сабатсызбы? Аппарат, советтик аппарат кайсы тилде иштейт? Орус тилинде деп жооп бердим. Мен ойлоп турмун. Бул нерсе кадырсыз нерселер. Муну уккандан кийин Владимир Ильич өң өзгөрүп мындай деди. Жолдоштор, силер социалисттик революциянын алдында кечиргис кылмыш кылып жатасыңар. Калктын көпчүлүгү түшүнбөгөн тилде иш алып барган аппарат, ошол учурда күнүмдүк көйгөйүнө, маселелерине көнүп турууга барды чече албаган аппарат масса менен байланыштуу боло албайт деген экен. Лениндин бул сөзү андан кийинки саясий аракеттерге көп таасирин тийгизген. Бизде азыр демократия уранын башкадан укуктуу жана жаштар башкаруу катышсын деген чакырык бар. Бирок жыйынтыгы жок. Кеп жаштарды башкарууга алып келүүгө атайын программа эмес, жаштардын өздөрүнүн мекенге кызмат кылган деген ою, саясий эрки жана негизги билим деңгээли болушу керек. Абдрахманов 19 жашынан тартып мамлекеттик партиялык кызматта иштеп, 25 жашында тактап айтканда 1927 жылы март айынын 1933 жылына чейин Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин төрагасы, азыркыча айтканда премьер-министри болгон. Жаш, ишке, жөндөмдүү адис катары тез эле жетекчиликке көтөрүлгөн. Жусуп Абдрахманов ушул кызматта отуруп, азыркы күндөгү өнөр жайга, республиканын чарбалык маданий курулушунун фундаментин курууга жигерүү салым кошкон. 1933 жылы 26 майында БКПнын жергиликтүү республикада даны азыктардын бекитилген планына каршы ысырап кошулууга жана уурдап жок кылууга жол берилип, чара колдонбогондугу жөнүндө токтом кабыл алынган. Андан кийин Самарада Оренбур шаарында кызмат сүргүнгө айырылган. Жусуп Абдрахмановдун кызматтан айрылганын себеби 1932-1933 жылдары Сталиндин өлкөнү индустриялаштыруу, коллективдештирүү жана саясатынын жүрүшүндө эсселе катуу ачарчылык болгон. Ачарчылык эсселердин дан эгиндерин өндүргөн аймактарда Украина, Казакстан, Волга бою, Уралда өзгөчө катуу болуп, адамдар ачкачтыктан кырыла баштаган. Ошол кезде Казакстан менен Сибирден 130 миңдей адам Кыргызстанга жан сактоого келген. Пландуу экономикалык саясаттын негизинде дандайлуу пландуу тамгаланып, реалдуулуктун бир топ четтеп кеткен. Ушундай шартта эл комиссарлар советинин төрагасы Жусуп Абдрахманов жана башка республика жетекчилери көрсөтүлгөн пландан зайтууга мажбур болушкан. Эл ачарчылыктан тырдып калбасын деп, бирөө кондусун пайдаланууга уруксат берген. Карабай мелде кырылбасын деп там берген кийин Абдрахмановду эл душманына айландырды. Ошол кезде конуш казактардын ачарчылыктан бир нече миллион адамдарды дагы бир топ Кыргызстанга келип жан сактаган. Өзүнүн күндөлүгүндө Абдрахманов ал жөнүндө мындай деген. 1932 жылы жазында казактар Кыргызстанга көчүрүп келе баштады. Ачарчылыктан айынан алардын арасында өлүм көп болду. План өткөрүү деген жылы Шахрай, Исакей үчөөбүз талкуулап
Мен таныштар багында деп кызматтан алсасын, республиканын Казакстандан алган эки дедим. Алар макул болду. Мына ошентип анын эл үчүн жасаган эмгеги ишке карашты аны 1930-жылы кызматтык сүргүнгө айдалып, 37-жылы камакка алынып, 1938-жылы 5-ноябрда атууга өкүм кылынган. Ал бир нече жолу Сталинге, СССРдин прокуроруна, ички иштер эл комиссарына арыз менен кайтылган. Бирок анысы ишке ашкан эмес. Анын үстүнө жоопку жак бир күнү такса, экинчи жагында өзүнүн эле чоң иштегендери үстүнөн арыз жазып айлагын кетирген. Эл арасында аты белгилүү инсандардын жеке жазуусу дайыма кызууну жаратат. Жусуп Абдрахмановдун саясий тагдыры кандай аянычтуу болсо, жеке жазуусу дагы ошондой азаптуу болгон. Бир күнү ата энесинен, бир туугандарынан айрылып, 34 тууган ичинен бир иниси жана эже түйшө гана калган. Иниси Токо анын агасын жолун булап Ташкентте жогорку билим алган. Тилекке каршы кийин ал дагы репрессиянын курмандыгы болсо, жалгыз эжеси күйөөсү дагы камалган. Жусуп Абдрахмановдун жубайы Гүлбахрам Абдрахманова, алардын Анвар, Алибек аттуу уулу, Аида, Раиса, Элин аттуу 3 кызы болгон. Абдрахмановдун өз жөнүндө маалымат берген бул анын күндөлүгүнөн ар кыл мазмундагы тексттерди кездештирүүгө болот. Ал мамлекеттик кызматкер болуу менен ошол кезде саясатка, коомго да өз оюн билдирип турган. Мисалы күндөлүктө жазуулардан адамдын өткөн кызматын эч качан жокко чыгарууга болбойт. Азиянын мүнөзү жалкоолук, жергиликтүү жумушчулардын негизги эмчилиги бул илдетке кыргыздар гана эмес, жаштар да чалыккан. Чындыгы чиновник 200 кадрлар өсүп жатышат. Абдрахмановдун айткандары бүгүнкү күндө да маанилүү. Биздин саясий кризистин баштапкы 1917-18 жылдары түзүлгөн системага окшойт деп дагы ойлоп кетесиң. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бирдеги баяндама 4-курстун себеби 11-18 тоғыз студенти Абдыраманов башталды. Баяндаманын аталышы Касым Тынысханов Кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудаы салады. Армаңыздар, мен Абдыраманов Дастан, 4-курстун студентимин. Баяндаманын башында Шайлообек Бишеевдин тарых жөнүндө жазган эсаптар жөнүндө айта кетейин. Шайлообек Бишеев мындай дейт: тарых менен тамырды кессе болот, тарых менен ташты да эссе болот. Тарыхсыз калп таптакыр, тамырсыз калп, тарыхсыз калп жер менен жексе болот. Тарых илимин сыйлап, тарыхка кызыгып, миңдеген окуучулардын арасынан сурулуп, бүгүнкү Билге студенттик уюмунун келеги окумуна келген окуучуларга биздин уюмубуз атынан ыраазычылык билдиребиз. Баяндамамдын темасы Касым Тыныстановдун Кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы салымы. Алгачкы кыргыз профессору, өрнөктүү мамлекеттик ишмер 1920-1930 жылдардагы элдик билим берүү жаатындагы реформатор Касым Тыныстановдун өмүрү жана ишмердүүлүгү Кыргызстан тарыхында татыктуу орунду ээлейт. Касым Тыныстанов жогорку жана жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматтарда туруп, өзүнүн принципиалдуу пикиринен арта кайтпастан өлкөнүн коомдук, саясий жана маданий өнүгүүсүнө түрткү берген. Касым Тыныстановдун ысымы бизге тилчи, окумуштуу, түрколог, педагог, акын, жазуучу, драматург, котормочу, журналист жана коомдук мамлекеттик ишмер катары белгилүү. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда касиеттүү Ысыкөл калаасында Чырпык айылында туулган. Атасы Тыныстан Макатай уулу араб таңгасында анча-мынча окуп, кат-сабат жоюлган адам болгондуктан Касым 7 жашка чыкканча эле араб таңгасында окууну, жазууну өздөштүрүп алган. Энеси Арпанбек көл башындагы тектүү жердин тагыраагы Минкебай деген белгилүү адамдын кызы болгон экен. Касым Тыныстанов 1909-1912 жылдары Чырпык айылында, 1913-14 жылдары Байсорун кыштагындагы өзбек мектебинде 3-4 жыл окуйт да, 14-16 жылдары Касымдын атасы Тыныстан Каракол шаарындагы орус студент мектебине орноштурат. 1916 жылга чейин Касым ал мектепте 3 классын орус тилинде бүтүрөт. Касым Тыныстанов да 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштө эл менен бирге Кытай жерине качып барып, ачтан өлүп, суукка тоңуп, кыйналып, зар какша ойлаган кыргыздардын арасында болгон. 1918 жылы Ак патша тагынан кулап, көлдө жаңышып турмуш орноптур деген кабарды угуп, Касым ошол эле жылы качкын кыргыздар менен бирге Ысык көлгө кайтып келген. Тыныстановдун өмүр таржымалына, мурастарына көз жүгүртө келгенибизде 37 жылдык өмүрүндө аз жашаса да ар тарапка өнүккөн, илим билимде суугарылган, таланттуу жана ишке берилген,
мээнеткеч, жоопкерчиликтүү, чечкиндүү, уюштургуч, калем менен оригиналдуу эмгектерди жараткан универсал, башкача айтканда көп кырдуу, ар тараптуу адам экенине, инсан экенине ынанабыз. Касым Тыныстановдун ишмердиги жөнүндө айтсак, сөзүбүз узун болуп кетет. Мен бүгүн Касым Тыныстановдун коомдук, мамлекеттик, саясий ишмердигине токтоло кетейин. Касым Тыныстанов уулу 1920 жылы Ташкентте 19 жашында комсомолго өткөн, Советтик партиялык кызматтарда эмгектенүү менен 1926 жылы Коммунисттик партияга мүчө болуп кабыл алынган. 1923-24 жылдары Түркістан АСР агартуу комиссариатында илимий комиссиясында мүчө болуп, 1925 жылдан 27 жылга чейин республикалык илимий комиссиянын төрагасы, 27 жылы Кыргыз АСРнин эл агартуу комиссары кызматында дайым калып, Борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланган. 1930 жылга чейин бул кызматта иштеген, андан соң илимий изилдөө институтунун директору болуп иштеген. Республикалык жана союздук масштабда эл агартуу жагынан өткөрүлгөн мамлекеттик жана коомдук иштерге жигердүү катышып, окумуштуулук менен катар мыкты мамлекеттик ишмер экендигин көрсөтө алган. 1931-1937 жылдары Кыргыз маданий курулуш илимий изилдөө институтунун илимий кызматкери, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу болуп иштөө менен Кыргыз педагогика институтунда сабак берген. Бул жылдары катуу ооруп, врачтардын сунушу боюнча 1 жыл айына барып, даарыланып келгендиги дагы маалым. 1933 жылдын 29 мартында Кыргыз обком бюросунда Касым Тыныстановдун чыгармалары сындалып, Кыргыз улуттук театрынын сахнасынын улутчулдук боюнча ачыктан-ачык жүргүзгөн драмасында байлар менен манаптардын идеологиясы жана феодалдык түзүлүш кадимкидей калыбына келтирилген деген күнөө коюлган. Ушул шылтоо менен атасы Тыныстан Макатай уулу кулакка тартылып Украинага айдалган. 1930 жылдары авторитардык, тоталитардык бийлик Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сыяктуу кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү жүздөгөн өкүлдөрү репрессиялап, анын натыйжасында Касым Тыныстанов 1938 жылы репрессияга курмандыгы болгон. 1937 жылдын 1 августунда эл душманы катары кармалган, ага төмөндөгүдөй айып тагылган. Касым Тыныстанов 1921 жылдан тартып улутчу контрреволюциячыл Алаш Ордо уюмунун мүчөсү, ал эми камакка алынган мезгилде контрреволюциялык улутчул Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон. Ушул уюмдун борборунун жетекчилеринин катарында болуу менен ал совет бийлигин куралдуу жол менен жоктулууга, Кыргыз СССРден бөлүп кетүүгө жана буржуазиялык улутчул мамлекет түзүүгө практикалык иш-чараларды жүргүзгөн, капиталисттик өлкөлөрдүн чалгындоо органдары менен бирдикте кылмыш иштерин жасаган деп жала жабылган. Ошентип СССРдин кылмыш кодексинин 10-чу, 11-чи, 2-чи, 4-чү, 7-чи, 58 статьяларына ылайык айып тагылган. СССРдин жогорку сотунун аскердик коллегиясы 1938 жылдын 5 ноябрында Касым Тыныстановду атууга өкүм кылган жана өкүм токтоосуз аткарылган. 1957 жылдын 1 октябрында СССРдин жогорку сотунун аскердик коллегиясы Касым Тыныстановду күнөөсүз деп таап, 1938 жылдын 5 ноябрында өкүмдү жокко чыгарган. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин бюросу 1958 жылдын 22 январында чечими менен Касым Тыныстановду 1926 жылдан тартып партияга калыбына келтирген. Бирок Кыргызстан Коммунисттик партиясынын бюросу Касым Тыныстановдун маселесин кийин дагы бир нече жолу кайрылды. Касым Тыныстан уулунун жана Кыргыз ССР Илимдер академиясынын академиги Болот Юнусалиевдин сунушу боюнча КПССтин борбордук комитетинин алдындагы порткомиссия 1964 жылдын 1 июнунда чечими менен 1937 жылы Тыныстановго коюлган саясий айыптоолор жарабай калгандыгын жана анын сот органдары тарабынан толугу менен акталгандыгын эске алып, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 1960 жылдын 5 январында чечимин өзгөртүү менен Касым Тыныстанов партиялык жагынан акталат. 1988 жылдын 29 декабрында кабыл алынган Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин токтомуна ылайык залкар окумуштуу акын, драматург Касым Тыныстанов биротоло акталган. 1938 жылы ноябрь айынын башында азыркы Бишкек шаарынын тоо тарабындагы 30 шақырым алыста турган Чоң Таш айылынын аймагында эски кирпич заводдун чуңкуруна көмүлгөн белгилүү атуулардын айыны 91 жылы гана табылып, учурда Атабек мемориалдык комплекси элибиздин урмат менен эскере турган жайына айланды. Касым Тыныстановдун жубайы Турдубүбү алардын Теңдик Эркин аттуу 2 уулу, Бирдик аттуу кызы болгон.
1992 жылдан бeri Касым Тыныстанов өсімі Өсіпкөл мамлекеттик университетинин алышы, Бишкек Каракошуларында көчөлөргө атынын берилиши, Кыргызстанда Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын кабыл алынышы, кыргыз валютасы 10 сомго Касым Тыныстановдун сүрөтүн берүү, алымдын элге жасаган агартуу жана коомдук иштериндеги багамдуу эмгектерди мурастарда калтырган өрнөктүү инсан экендигин жана коомчулук кийинки муун туура жана адет баалагандыгын иш деп түшүндүрүүгө болот. Касым Тыныстанов тууралуу баяндамамдын соңунда анын күйөөмүн аттуу өлтүрмөгү менен жыйынтыктайм. Суут жатууга жүрөк жанбай койбой тур, бура кысып заман чиркин бойлой тур, жаш да жетти, иш да жетти иштөөгө, көз коркунча көөдөн тайгонбой тур, түпкү максат чың чыгарым билемин, мезгил жетип кулап чурбай мукитке, 18 жаш бекер кетти күйөөмүн. Өмүр кылгандыга кезектеги баяндамага жеңиштериңиздар 4-курстун студенти Майрамбеков Илгиз баяндама Касым Тыныстановдун адабий ишмердүүлүгү тууралуу. Арбаңыздар, бүгүнкү тегерек отурумдун катышуучулары, мен Майрамбек Илгиз, Ишанбай Атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Тарых жана социалдык укуктук билимдери факультетинин 4-курсунун студенти. Жана бүгүнкү даярдаган баяндамам Касым Тыныстановдун адабий ишмердүүлүгү. Касым Тыныстанов адабиятчы, жазуучу, драматург жана котормочу. Касым Тыныстанов уулунун кыргыз адабиятынын дээрлик баардык жанрлардын үстүнөн калкпастан чыгармаларды жаратып, кыргыз профессионал адабиятына негиз салган таланттуу акын, жазуучу, драматург жана котормочу катары мурастарын калтырган. 1919 жылдан баштап Касым Ташкент жана Алматы шаарында казак тилинде чыгуучу Ак жол, Учкун, Өрүш газеталарында 40 деген лакап ат менен казакча ырларын чыгарган. Жалпы эле Касымдын казак тилинде жазган алгачкы ырларына казак адаттуу акыны Макжан Жумабаевдин таасири күчтүү болгон. Анткени ошол кезде Макжан Жумабаев Касым окуган групп аркысына адабияттан лекция окуучу. 1920 жылдары Касым элге коомдук иштери жана чыгармачылыгы менен тааныло баштайт. Ал Ташкенттеги казак интернатында комсомолдук иштерди уюштуруучу болуп дайындайт. Ушул жылдары өзгөрүшкө арналган ырларды жазуу менен ал чыгармачылыкка чыгып салынат. Ал алгач 1920-1921 жылдары 12 ырын казак тилинде жазган. 1922 жылдан баштап Касым ырларын кыргыз тилинде жаза баштаган. Ошондон кийин кыргызча жазган ырларын кыргыз адабиятында негиз салган эң негизги акын жазуучу болуп эске калат. 1924 жылы Жаш кайрат аттуу казак журналынын 4 санында Мариям жана көл боюнда аттуу аңгемеси Келгин аттуу лакап ат менен жарыяланат. 1925 жылы Касым ырлар жыйнагы аттуу китеби Москвадан басылып чыккан. Касымдын бул ырлар жыйнагы 1920 жылдардагы адабий коомчулукта маанилүү жаңылыктардын катарын түзгөн. Ыр аңгеме гана эмес, табышмак, тамсил жазган. Драматург катары Академиялык кечелери деген пьесалар топтому, Көз көргөндө деген пьесасын, 3 тор тарыхый драмалардын автору. Жалпы айтканда Касым Тыныстанов Совет кыргыз адабиятына, кыргыз профессионал адабиятынын негиз салуучу болуп калат. Кыргыз тили менен ооздеги чыгармачылыктын байлыгын да үйрөнүүгө чындап бел байлап, Манаста анучу Касым Тыныстанов 1935 жылы 27-28 декабрда Кыргыз облустук партия комитети менен эл комиссарлар совети тарабынан уюштурулган Манас эпосу боюнча бүткүл союздук илимий конференцияда Манас жомогунун кыргыз эли үчүн мааниси деген доклад менен чыгат. Касым Тыныстанов алгачкылардан болуп, атактуу манасчыларды чогултуп, алардан Манас эпосун жазып алууну колго алгандардын бири. Манас айтуучулардын үнүн жаздырткан, ошондой эле эпостун толук вариантын китеп кылуу маселесин дагы көтөргөндөрдүн бири. Бул максатта республикада бир катар уюштуруу иштери жүргүзүлүп, акча каражаты да бөлүнгөн. Ошентип Манас эпосун
басмадан чыгарда болгон аракетин жасап жүргөн учурда сталиндик репрессиянын курмандуу болду. Касым Тынысханов маданий ишмер, музыкалык фольклорчу профессор Затаевичке кетмен төбөдөн, Токтогулду, Жолойду, чоң көмүндөн Мурат Алыбүрөкеевди, Көздөн Карамолдо Розовду алдыртып, алардын комуз жана кыяк күйлөрүн жаздыртат. Өзүнүн жазган ырларынан дагы онго жакын обон чыгарууга жетишет. Касым Тынысханов 1931 жылы башка иштерди иштөө менен Кыргыз драма театрынын бир аз убакытта директорлук кызматын аркалайт. Ал театрда директор болуп турганда Кыргыз театрында коюлган Манас Шабдан спектаклин эске алсак болот. Касым Тынысханов котормочу. Касым Тынысханов ал казак, татар, өзбек, дунган жана орус тилдерин жакшы билгендиктен окуу китептерин жана чыгармаларды башка тилден өзү которууга да жетишкен. 1925 жылы Иван Крыловдун «Ийнелик жана кумурска» тамсилин кыргызча которгон. Ырлардан сырткары Манас эпосундагы орус тилине которууга жетишкен. Ал которулган Манас 3015 саптан турат. Улуу эпосту дүйнө элдерине таанытуу максатында орус тилине которуп, бастыруу үчүн республиканын жетекчилери менен макулдашат. Бирок Касым Тынысханов камалып кеткендигине байланыштуу бул китеп 1946 жылы гана аты эскерилбестен жарыкка чыгат. Каралоо иштеринин кесепетинен Касымдын көптөгөн котормолору бүгүнкү күнгө чейин жетпей калган. Касым Тынысханов журналист, гезит, журнал беттеринде илимий, педагогикалык, саясий, социалдык, экономикалык макалаларды дагы жарыялап турган. 1920 жылы Ташкенттеги Кыргыз-Казак агартуу институтунда окуган жылдарда Жаңы Өрүш газетасына иштеп, комсомолдук бөлүмүн башкарат. 1923-1924 жылдары Ташкент шаарында чыгып туруучу Ак жол гезитинде Чолпон, Жаш Кайрат, Сана аттуу журналындагы ред коллегиясынын мүчөсү болуп, кыргыз тилинде материалдарды уюштурууга, чыгарышка жооптуу болгон. Касым Тынысханов кыргыз жергесинде туңгуч газета журналдарында чыгышына чоң көмөк көрсөткөн. Мисалга алсак, Эркин Тоо газетасынын чыгышына өз салымын кошуп, аз убакыт анын редактору болуп да иштеген. Касым Тынысхановдун демилгеси менен дал ошол кездеги айрым интеллигенттердин колдоосу менен 1926-27 жылдары элден акча чогултулуп, 1928 май айында Жаңы маданий жолунда аттуу журналдын биринчи саны жарык көргөн. Касым Тынысханов дал ушул журналдын жооптуу редактору болуп калган. Жыйынтыкта айтканда, Касым Тынысханов акын, жазуучу, драматург, котормочу жана журналист болбостон, ал өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн дагы адам катары yüksek болот экен. Ар бир адам азыркы күндө ошол ата-бабалардын басып өткөн жолун, кылган эмгегин баалоо менен кабыл алып, өткөн кеткендерди билүү, окуп билүү менен кийинки келечекке өткөрүп берүүгө тийиштүү деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эмесе экинчи курстун студенти Сыздыкалы Айталы массалык репрессиялардын жалгыздыктары аттуу баяндама менен чыкканчы. Арманыздар урматтуу иш-чара катышуучулары, менин бүгүнкү иш-чарага баяндамамдын темасы тоталитардын режимдин күчөшү, массалык жазалоолор. 1922 жылы 30 декабрда СССРдин түзүлгөнүнө жарыяланган. 1924 жылы 31 январда СССРдин биринчи конституциясы кабыл алынат. Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын, башкача айтканда, РСФСРдин бүткүл Орусиялык борбордук аткаруу комитети 1924 жылы 14 октябрда Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө токтом кабыл алган. Караганды Сатылган областы РСФСРдин курамына өтүү маселеси зор кыйынчылык менен чечилген. СССРде административдик буйрукчу системанын калыптанышына объективдүү жана субъективдүү көптөгөн факторлор себеп болгон. Орусияда көп коомдор патшачылыктын үстөмдүк кылышы, демократиялык башкаруу салтынын жоктугу болгон. Марксисттик окуу боюнча социалисттик революция өнүккөн капиталисттик мамлекеттерде жеңмек, бирок артта калган
Орусияда ишке ашкандыктан бөлөк өлкөлөргө тараган эмес. Натыйжада советтик Орусия капиталисттик мамлекеттердин интервенциялык курчоосунда калган. Эволюция аталган мамлекет дегендиктен социализмдин базисин жаңыдан түзүү турган. Ушундай кырдаалда большевиктер тоталитардык режимди орнотуу аркылуу абалды оңдомок же бир өлкөдө орнотуу курсунан баш тартышы керек эле. Советтер тандап алган жол өлкөнү тез арада курууга мүмкүндүк бермек. Владимир Ильич Лениндин өлүшү менен фракциялык бөлүнүү бийлик үчүн күрөш күчөгөн. Бир партиянын башкаруусу бюрократия жана коррупцияга жол ачкан. Коллективдештирүү, отурукташтыруу, индустриялаштыруудагы туура эмес саясат, сырттан келүүчү капиталдын токтошу, жаңы экономикалык саясаттын алсырай башташы репрессиялык кысмаларды күчөткөн. Өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык кризистен чыгуу үчүн большевиктер рынок экономикасына негизделген жаңы экономикалык саясатты токтотуп, пландуу экономикага өтүүнү бирөөдөлүү тандаган. Индустриялаштыруу жүргүзүүдөгү карама каршылыкта Сталин троцкилик Зневодник топту жеңип чыккан. Айыл чарбасын коллективдештирүү үчүн жүргөн пикир келишпестиктерде Бухариндик блок куугунтукта алынган. 1927 жылы 27 декабрда Сталин кулактар сап катары жою уранын жарыялаган. Ушундан кийин өлкөдө дыйкандарга карата массалык репрессия башталган. Директивага ылайык кулакка тартуу 3-5% ашпаш керек эле, бирок дыйкандардын дээрлик 10% кулакка тартылган. Партиянын 17 съездинен кийин Владимир Иосиф Сталин өзүнүн оппоненттерин ачык жоопкылоого өткөн. Массалык репрессия 1934 жылдан баштап кызыл жүрө баштаган. 1934 жылы 1 декабрда Кировдун өлтүрүлүшү себеп болуп, контрреволюциячыл уюмдарга күрөш башталган. Ойго келбегендей түрдө контрреволюциячыл мүлөндөгүч уюмдардын бетин ачуулар күч алган. Катаал тазалоолордун массалык репрессиянын натыйжасында Кыргызстандын партиялык уюму 1934 жылы 14.000-ден 6.000-ге чейин кыскарган. 1934 жылы ошол мезгилде Кыргызстандан 1.400.000 калк бар Кыргызстанда дээрлик 40.000 адам репрессияланган. 1937-38 жылдар Кыргыз интеллигенциясы жарыяган жыл, бүтүндөй кыргыз элинин келечегине балта чагылган мезгил. Кыргыз элинин келечеги үчүн жан берген кырaalар эл душманы деген жала менен улутчул деп айыпталып, канчалаган мыкты инсандар атылып кеткен. Кыргызстандын эгемен өлкө болушуна чоң салым кошкон чыган уулдары эл келечеги үчүн жан аябаган калк аймактары каргыш баскан репрессиядан о дүйнөгө мезгилсиз сапар алышкан. Эл жерде алга сүрөй турган интеллигенттер Сталиндик репрессиянын айынан бул абалдын астамынан жылт өтө түшкөн жылдыздай камкор бийликтин канчыктанган ылтыгынан окко учушкан. Алар кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн өз өмүрүн тобокелдикке салган кайталангыс инсандар эле. Алардын катарында 20-жылдын башында элибиздин эркиндиги, мамлекеттүүлүгү үчүн жан аябай күрөшүп, кызмат кылып, бирок көздөгөн ойлорунун өтөсүнө чыкпай, кардуу репрессиянын курбандыктары болуп кеткен кыргыз элинин белгилүү уулдарына кошулуп калыстык болор. Алардын сап башында эгемендүүлүк деп жан өрөгөн Жусуп Абдырахманов, Баян Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов, Абдыкадыр Орозбеков, Данаке Иманов, Нуркул Курназаров, Дүйшөналы Жабидинов, Абдыкерим Сыдыков, Жайнак Садаевдер болсо, кыргыз алифбесин негиздеген Ишеналы Арарбаев, кыргыздын биринчи профессору Касым Тынысалов жана көптөгөн башка интеллигенттер болгон. Баса бөлүп кетчү нерсе бул эл уулдарынын түпкүрүндө эркиндик мурас маселесинин жаткандыгы. Алар эркиндик идеясы үчүн өз өмүрлөрүн арнаган жана аны кийинки муундарга ыйык мурас катары калтырган. Ошондо булар аталарын билген, бирок улут үчүн идеяларына баштаткан эмес. Алар репрессия мезгилинде колу бутун байлап кордоп жатса дагы элинин жеринин кызыкчылыгын орустарга саткан эмес. Каргыш баскан репрессия бүтүндөй кыргыз жылдыздарын жок кылган. Эгемендүүлүккө эми кадам таштап жаткан 1991 жылы бир кездерде репрессияга учурап, кандуу жылдарда атылып кеткен 137 адамдын сөөктөрү чоң таштан казылып алынган убакта окуя
ушул күнгө чейин элдин эсинде. Кимдир бирөөлөргө ал окуя алгач сенсация үчүн кабарлангандай сезилсе, кийин Кыргыздын чыгаан улуулары, улуу адамдар Юсуп Абдрахманов, Касым Дынстанов, Баян Исекеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов жана башка көрүнүктүү адамдардын аттары далилденип чыккан. Ата бейит Кыргыз мамлекетин түптөгөн, улутубуздун каймагы болгон Кыргыздын чыгаан улуулары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер жерге берилген тарыхый мемориалдык комплекс. Аталар мазарында 1937-38 жылдары сталиндик репрессиянын курмандыктары болгон адамдардын сөктөрү жатат. Ак ийет бирок ысынбайт демекчи, эркиндиктин эпини менен эгемендүүлүккө жеткенче айтылбай актай келген тарыхыбыз ачыктала баштады. Кыргыздын ата келесин аманат кылган Бүбүр апамдын жардамы менен баатырларыбыздын баягы дайым болду. Ата бейиттен Кыргыздын мыкты улуулдары Юсуп Абдрахманов, Баян Исекеев, Иманалы Айдарбеков, Касым Дынстанов, Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов өңдүү Кыргыздын мыкты улуулардын өмүр жолун кенен таанышууга болот. Алардын элге жасаган эмгектери түбөлүк унутулбасын деп орнотулган түндүк формалдуу эстелик, айкелдер, кирпич заводунун ураанылары, музейдеги алардын колдонгон буюмдары, кийимдери, документтер, фото сүрөттөр, китептер атылган аталарыбыз аз, бирок татыктуу жашоосун көз алдыга тартып берет. Кылч айлаган кыйын кезеңде капсаламдуу 30-40 жылдар бүт өмүрлөрүн Кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөгө, илим менен билимди өнүктүрүүгө, улуттук мурастарыбызды кастарлап, келечек муундарга калтырууга жасаган далааттарын улуу муундун алдында урмактары унутпайт. Ата бабамга белгилүү залкар жазуучу, 20-жылдын аалымы, Кыргыз элинин сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматовдун жанына коюлушу дагы бул аталарыбыздын ыйыктыгынын бир далили. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биздин ушул менен бүгүнкү тегерек отурумдагы баяндамалардын аягына келип жеттик. Буюрса мектептер ортосундагы байланыштарды жана мектеп менен университеттин ортосундагы байланыштарды дагы да жандандырып, дагы да башка түрдөгү иш-чаралар менен дагы кездешип, жолугушуп, түрдүү билим берүүчү иш-чараларды өткөрүп турабыз деген тилектебиз. Буюрса Сагынбеков, Жолдошбек, Казакбаев Абдыразак, Абышев Алтынбек айларыбызга дагы иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Жана бизге келип берген конок болуп берген Жайыл районубуз Карабатар шаарынын Дүйшөкү Топоков атындагы 19 орто мектебинин окуучуларына, Сокулук районундагы Новый айылынын Исина Капарова атындагы орто мектебинин окуучуларына жана Бишкек шаарындагы номер 91 мектеп гимназиясынын окуучуларына чоң ыраазычылык билдирип, сиздердин дагы окууңарыңыздарга ийгиликтерди жана өзүңүздөргө ден соолуктарды каалайбыз. Азыр сиздердин көңүлүңүздөргө биздин 3-курстун студенти Сүйүналиев Амангелди Алыктуу Осмонов атанды Оон Шамшыр Өтөбаев болгон Атажурт аттуу ордуна берилиши. Армаңыздар, окуучулар, бүгүнкү уш келипсиздер. Менин атым Сүйүналиев Амангелди, Шенала Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 3-курсунун студентимин. Азыр сиздерге ошол улуу акын Алыктуу Осмоновдун сөзүнө жазылган автор Шамшыбек Өтөбаевдин Атажурт деген ырымын да берейин. Жылуу кийин жолуң кыйын üşütsün, kışta kapı boron vurup kar vurup, soğumdu öz moynuma alayın, yol karayı toktoy turçu Atacurt, yol karayı toktoy turçu Atacurt.
Yazık salıp gitmesin. Nağlap gelip bak dizginin şart vurur. Azabındı öz moynuma alayım. Biz karayın toktoy turcu atacur. Biz karayın toktoy turcu atacur. Cazda başka geldimesin ahayla. Gökte turbas mobul turgan sur bulut. Büt kartın düz moynuma alayım. Sen orba men oruyun atacur. Sen orba men oruyun atacur. Sen orba men oruyun atacur. Mutlaka geldi. Harbi işlerin başlangıcına son olup bizim de işlerimize birlikte ayağına çıkmalarını işleriz. Varınızlara gelip şunday ilmi tegere oturumuna katışıp malumat almaşı, oylanışıp, tanışıp şunday жақсы bir жиындарда жүргізгеніңіз үшін чоң рахмат. Алған билімдеріңіз жұғылтып болсын. Алдыға ұмтылып, әргемізде келешекте өзіңіздің қалаған көксеп күткен жақсы кесіптерге ие болып, өлкөбүздүн жақсы бір өнүгүшүнө, ийгиликтерине себепчи болгон бул кыздардан болушуңуздарга тилектешпиз. Анан ошол бүгүнкү иш-чарабызга катышкандарга бир аз баракчаларыбызды белгилеп коюуну сурап жатабыз. Эң алгачы эле биз кезек менен кетире берсек мектептик боюнча Жайыл районунун Карабалка шаарынын Дүйшөк Кушоков атындагы номер 9 орто мектебинен баштасак, мектептин тарых мугалими Сагынбеков Жолдошбек агайга ыраазычылык бүгүнкү баяндама жасаган Кенжебаев Ария жана Шашенбеков Байым ошондой эле бүгүнкү тегерек отурумга катышкан жалпы эле окуучуларыбызга дагы сертификаттарды ыйгарып койсок, фамилияларын айтып коелу. Шашенбеков Айе, Алыбеков Байе, Жолдошбеков Рахбек, Жунусалиев Микаэль, Болотбеков Улан, Алимбеков Өмурханбек, Сарыбеков Кайырбек, Кенжебеков Алиев жана Исаев Мираман. Кийинки мектеп Сокулук районундагы Новый айылындагы Гүлсине Капарова атындагы орто мектебинин тарых мугалими Казакбаев Казак аралыгында ыраазычылык
Жана кызыктуу мектеп тууралуу жана Касым Турсанов тууралуу баяндама жасаган окуучуларыбыз, Юсуп Абдрахманов тууралуу баяндама жасаган окуучубуз Бедербек кызы Нурзат жана Амангелдиева Диана. Катышуучуларга дагы сертификаттарды илан койсок, аты жөнүндөрүн айтып коелу. Билимбек кызы Саида, Бедербек кызы Нурзат, Карызбаев Шахмамат, Сүйөкулова Нурхан, Тополева Айдана, Халибекова Айзат, Жумакулов Бакытбек, Амангелдиева Диана, Абжалбеков Самидин жана Эсенжанова Жаныл. Биздин дагы бир катышуучу мектеп Бишкек шаарындагы номер 91 мектеп гимназиясынын тарых мугалими Абдушев Алтынбек агай французча айтмакчы. Баяндама жазышкан биздин окуучуларыбыз номер 91 мектеп гимназиясынын окуучулары Түнкатарова Айнери, Нарбек кызы Бактыхан, Тургунов Акбар. Жабарова Медина, Кадырова Айжана, Абдижабарова Жанетта, Нарымбек кызы Бактыхан, Түнкадарова Айпери, Кыргызбеков Дастан, Тургунов Акбар сертификаттарын есіне алышат. Аны біз барыңыздарга келтиргениңиздер үчүн чоң рахматтарды айтабыз. Окуңуздарга ийгиликтер болсун, баарыңызга денсаулыктар болсун, Аллахтын үйүндө болсун. Эмесе азыр биз бул жактан чыгар алдында азыр бул жактан турганда чоң бир жерге сүрөткө түшүп койсок, андан кийин биз тарих музейине барып кыскача музей менен таанышып, андан соң ар биримизден өз мектебибиз менен үйлөргө ар нерсени тарап кетебиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
баштарды сохранить кылдыңарбы? Жок, кантипка? Мына эме сохранить кайсы жерден кылат? Неме фонун алып койдум.